Жашоо убактылуу, өмүрү кыска. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям A'maru ummati bayna 60 wa 70. Менин үммөтүмдүн өмүрү, жашы 60 менен 70-ин ортосунда дейт. Менин үммөтүмдүн жашы 60 менен 70-ин ортосунда дейт. Азыр эгер кол көтөргүлө 60-тан ашкыладыңар десем, мечитте азыр 40%, 50% көтөрүшү мүмкүн. Бирок ушул кыска өмүрдө дагы өлбөчүдөй жашап, дүйнөгө берилип, ибадатыбызга, үй бүлөгө, бала чакага көңүл бурбагандар дагы толтура. Харун Рашид, адилеттүү падыша, Харун Рашидтин доорунда, Харун Рашидтин жакыны болгон Бахлул деген девана, жинди деп коет, бирок бул аулиялардан болгон Бахлул деген өткөн. Харун Рашид мына ошол Бахлулга кайрылып, агасынын баласы, ал Бахлул узун көйнөк кийип, ичине ыштан кийбейт экен, шым кийбейт экен. Эй, мен падыша болсом, адамдарга мен уят кылып бүттүң, мына акаңдын баласы шым кийбей жүрөт дедирип. Шым кийип алчы десе, шым кие турган болсо мага 2 шым керек. Бирин чечсем, бирин кийишим керек. А макул, мен алып берейин. Бир шымды сакташ үчүн сандык керек. Макул, сандыгыңды да алып берейин. Сандыкты көтөрүп жүрмөк белем, сандыкка үй керек. А макул, үйдү салып берейин. Эми үй өзү тура бербейт, ага кароол керек, охрана керек. Макул, охрананы да бөлдүтүп берейин, коюп берейин. Бахлул карап туруп Харун Рашид падышага ушунун бардыгы бир иштан үчүнбү деген экен. Сандык, ага кароол, үй. Ушунун бардыгы мен кие турган бир иштан үчүнбү? Дүйнөнүн өтүп кетсе, акыреттеги жыргалчылык же азап ушул бир иштан менен алек болуп өткөзө турган нерсе Кудай берген өмүр дептир. Чындыгында бүгүн кызымды жакшыраак турмушка узатам деп 2 жыл, 3 жыл миграцияда жүргөндөр бар. Гарнитур алып беришим керек экен, турецкий килем алып беришим керек экен деп. Кыз алган азаматтар дагы бүгүн үйдүн размерин айтат экен. 3-кө 7 килем аласың деп. Сен килем алып атасыңбы, гарнитур алып атасыңбы же кыз алып атасыңбы? Эмне үчүн бүгүн ажырашуу көп? Тарбиясы менен алек боло турган ата, тарбия менен алек болбостон килеми, гарнитуру менен жүргөндүгү үчүн. Кызым, күйөөңдү монтуп сыйла. Апаңдан болгон нерсени үйдөн деш керек эле. Анын ордуна кудагыйын аста пас кетип калбайын, башка кылып калбайын. Азыр кыз узатуу деген чыгыптыр. Кыз узатуу өзүнчө бир той, эртеси күнү күйөө баланын үйүндө өзүнчө той. Экөө 2 ресторанда. Анан статистиканы карасак, өзгөчө түштүк эле биз Ноокат Араван статистика боюнча Ош жергеси, Ош облусу алдыдабыз ажырашуу боюнча. Жараткан талап кылган жол менен жүрбөгөндө ушундай болот. Инналлаха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах таала бир коомду өзгөртпөйт. Ал коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө. Бүгүн тарбия менен башка менен алек боло турган инсандар бир дүйнөдө арзубаган нерсени деп Бахлул айткандай, бир ыштандын айынан бир өмүрдү өткөрүп бергендер. 70 жылдык өмүрдү жакшыраак үйдө жашайм, куртойраак машина менен, куртойраак машинама номер алам деп өткөзүп бергендер бар. Ошонун бардыгы арзубаган нерсе. Урматтуу жамаат, акыры азап боло турган болсо, дүйнө 60 жыл экен. 60 жыл жыргалчылыкта жашап, түбөлүктүү азап боло турган болсо, ошол азаппы? Ошол жыргалчылык жыргалбы? Өтүп кете турган дүйнөдө. Же болбосо, бир аз кыйналып, бир аз убагында намазыбызды окуп, туура түз жашап койгон болсок, түбөлүктүү жаннаттагы рахаттан өткөн рахат барбы? Жараткан Аллах Таала ар бирибизди мына ошол ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун, адамдар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Ибадатта ар бирибизди бекем кылсын. Максатын билгендерден, эмне үчүн жаралганын билгендерден кылсын. Туулган күн маанилүү эмес. Кээ бирөөлөр бар. Туулган күндү ресторанда башкада тоскондор. Туулган күн маанилүү эмес, эмне үчүн туулганыбызды билген маанилүү. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун, инсандар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Максатыбызды унутуп койбостон Кудайдын ыраазычылыгына чуркайлы. Фафирру илаллах, Аллага карап чуркагыла. Инни лакум минху назирун мубин. Мен сиздерге жараткан Аллах Таала тарабынан ачык айкын эскертүүчүмүн.